Жакан гана имаратта химикатсыз колду жасалган түстүү чучвара, котлет, катырылган быштак сыяктуу 10 түрдүү камыр продукциясы даярдалат. Алчы аталышындагы цехти өзгөчө кырдаалдар кызматында 17 жыл иштеп, эмгек өргүсүнө чыккан Айзат Мамбетова түптөгөн. 4 жыл алдын интернеттен колду чучвара түйгөндү үйрөнүп 1 килограмм этти жасаган. Ишкерликтин түйшүгүнө чыдабай ара жолдо таштап койгон мезгилдери дагы болгон. Жумушунан эмгек өргүсүнө чыккандан кийинки 100 000 сомдон ашуун каражатка аппараттарды алган. 1 жылдан бери туруктуу иштетип, кардарлардын издеп жеген азыгына айланган. Ишкерликтин ийгиликтүү кадамдарынан кирешеге кирип, 2 адамды жумуш менен камсыздаган кези. Балам менен декретте отуруп калдым. Негизи мамлекеттик ишкер кызматкер болчумун, аскер кызматкери. Азыр старший лейтенант на пенсии. Да. Анан кийин декретте отурганда телевизор көрүп атсам, бир күнү эле бир Орусияда бир ишкер айым 40 аялды иш менен камсыздап, ошо айылда ушундай цехи бар экен да. Анан ошону көргөндө аябай ушинтип ишкер өзүң да иш кылып, анан айымдарды да камсыз кылсаң болот экен да иш менен деген ой келген. 3 килограммга жазадым, аны рюкзагыма салып, жакын магазиндериме, анан кошуналарыма берип баштадым. Анан чогуу иштеген декреттен эртерээк чыгайын деп жумушка чыгып алдым. Анан жумушумдагыларга алып барып ташып жүрдүм. Анан эң негизгиси мени эмнеге таштап кетпегениме, ушу бир жегенден кийин жазабайсыңбы, сеникине көнүп алыптырбыз, башка сеникине окшошпой атат деп кардарлар сураганда эле кайра жазап таштайм. Алча өндүрүшүндөгү камыр продукцияларынын ар биринин кошулмасы ар башка. Өзгөчө ашыкча салмак кошпогу, туура тамактанууну каалагандарга ылайыкталган. Топоз этинен котлет, кардарлардын сунушунан даярдалган самса дагы бар. Айзат айым өлкөдө жумушсуздук жок экендигине кошулбайт. Коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу ишкерлик жүргүзүүгө болуп көрбөгөндөй жеңил шарт каралганын айтат. Айрыкча экологиялык таза курамдагы азыктар мекендин негизги бренди экендигин белгилейт. Ушундай иштер болсо, аракет кылса, ишти Кыргызстандан эле жасаса болот. Бардык ал үчүн бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы үчүн мамлекетке эле шылтай беришет, бирок бизге мамлекет өтө көп мүмкүнчүлүк берген. Кенен берген, өндүрөм десең өндүрөсүң, алып сатам десең алып сатасың. Кетип баратсаң кафен бар, толтура, чайханан бар, киши толтура. Анан кийин жашоо жакшы эле болуп атат да. Аракет кылгандар иштеп атат деп мен өзүм жеке оюм. Анан башкалар Камыр жоору кесүү гана аппаратта жасалат. Көпчүлүк процесс колду. Өндүрүм үчүн лицензия алып даяр болгон азык каладагы бир гана дүкөндө сатылат. Күнүнө буйрутмага жараша 30 килограммга чейин түстүү чучвара чыгарылат. Түстүү пельмендеги ар кайсы түс болуп атпайбы? Ошондо мисалы үчүн жашыл түстүкү бүгүн мисалы үчүн мына шпинатты соковыжималкадан өткөзүп туруп, мындай суусу чыгат, азыр көргөзөм. Ушул сууга анан кийин ун салып камыр жүргүзөбүз да. Анан түстүү пельмендин курамында мисалы үчүн сары болсо куркума менен, сиреневый болсо жанагы капуста бар го, кызыл болгон капустадан, кызыл болсо кызылчадан, жашыл болсо шпинаттан. Бардыгын кура, согу атайын сырылып, анан кийин ошол камыр жасалып анан даярдайбыз. Бул болсо шпинат менен курамы тооктун төшети, моцарелла сыр, шпинат аябай пайдалуу. Бул болсо ашкабакты сүйгөндөргө ашкабак, тооктун төшети, моцарелла сырдан жасалган. Улук лейтенант даражадагы ишкер айымдын жолдошу дагы аскер кызматкери. 4 баласы бар. Нарын областынан кызматтан ротация болуп, Ошко келип үй бүлө курган. Ишкерликтин аркасы менен иши жүрүшсө, калкка сапаттуу тамак аш жеткирип, ири көлөмдөгү ишканага айлантууну көздөйт. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Идея биринчи идея пельменден эле башталган. Башталганын айтып берейин да. 4 жыл мурун ушу балам менен декретте отуруп калдым. Негизи мамлекеттик ишкер кызматкер болчумун, аскер кызматкери. Азыр старший лейтенант на пенсии. Да. Анан кийин декретте отурганда телевизор көрүп атсам, бир күнү эле бир Орусияда бир ишкер айым 40 аялды иш менен камсыздап, ошо айылда ушундай цехи бар экен да. Ошону көргөндө аябай
ушинтип ишкер өзүм да иш кылып анан айымдарда камсыз кылсаң болот экен да иш менен деген ой келген азырчы. Анан неден баштайм деп 1 килограмм эттен баштагам. Ушу 1 килограмм эт бар болчу. Ошо менен уну менен жасап көрдүм. Ошол күнү жанымда бир чогуу студент кыз жашачы. Экөөбүз бир күнү жасадык. Воскресенье эртеден кечке чейин түйдүк. Анан кечинде башыбыздан ылдый уун, үйдүн баары уун, кийимибиздин баары уун, чарчап жуубай калыптырбыз такыр. Анан кечинде ошо эсептеп, эсебин чыгарсам чистый прибыль 100 сом экен да ошо. Анан кийин ойлонуп баары бир ошол негедир артка эметпей эле кете бердим дальше. Анан кийин 3 килограммга жасадым, аны рюкзагыма салып жакын магазиндериме, анан кошуналарыма берип баштадым. Анан чогуу иштеген декреттен эртерээк чыгайын деп жумушка чыгып алдым. Анан жумушумдагыларга алып барып ташып жүрдүм. Анан эң негизгиси мен эмнеге таштап кетпегениме ушу бир жегенден кийин жасабайсыңбы, сеникине көнүп алыптырбыз, башка сеникине окшошпой атат деп кардарлар сураганда эле кайра жасап баштайм. Анан кайра тажайм, чарчайм, кайра жасап баштайм. Ошентип жүрүп 5 килограмм, 10 килограмм унга камыр жуурганчы. Үйдө кичинекей эле морозильник, үйдүн эле морозильниги бар го. Ошол морозильникке эле тоңдуп жасачымын. Анан бир чоң морозильник алып алсам деп мечтать этип баштадым да. Анан отпускноюм тийип калды. Анан отпускноюмду алып морозильник алайынчы деп морозильник алдым. Биринчи морозильнигим болчу. Анан кийин камыр жуурган кыйын, жумуштан келем, суббота, воскресенье жасайм. 5-6да келебиз да. Экөөбүз тең аскер кызматкерибиз. Анан даярдайм, анан YouTube'дан постоянно карайм, издейм, анан кийин ушу оборудованияга кызыгып жүрдүм да. Ушу камыр жуугучу алып алсам болот эле, камыр жайгыч алып алсам болот эле деп. Ушинтип прям мечтать этип 1 жыл жүрдүм, 1 жыл өзүм колго жууруп, колго даярдап. Анан кийин жумуштан сокращение болуп калдым. Анан жумуштан сокращение болгондон кийин кетсемби же ушу бизнести эметсем жасасамбы, кандай кылсам деп ойлонуп жүрдүм дагы. Анан кийин кетейин деп чечтим. Кеткенде бизге аскер кызматкерлерине эме мындай кетип атканда акча төлөп берет да. Кеткен үчүн бир кандай өзүнүн эмеси нормасы бар. Ошондо 100 миңден ашык акча түштү. Анан ошол акчага барып, оборудование, камыр жуугуч, камыр жайгыч мечтать эткен, мясорубка, ошону алдым. Анан кийин ошентип ишти баштадым. Анан келип кичинекей бир ар жактан арендага место алганбыз. Ошентип алып, биринчи эле ушу эң биринчи заказ бергеним ушу фартуктар болчу да. Фартуктар анан заказ бердик. Ошентип баштадык. Анда пельмен эле, анан фрикадельки эле болчу да. Анан кийин туура тамактанганга өзүм кызыгып барып жүрдүм. Анан мындай жейсиңер, андай жейсиңер деген YouTube'дан эле көрдүм. Изденсе, биздин Кыргызстанда ачка калса болбойт, наоборот байыса болот да. Анан көп окууларга, тренингтерге бардым. Биздин Кыргызстанда өндүрүш боюнча 15% эле бар экен да. Дагы 85% пустой экен, рынок пустой. Анан кийин өндүрүш, тренингтерде жүрүп ошо 3 түр бизнес болот экен. Өндүрүү, анан алып сатуу, анан бизнес услуги депчи. Эң кыйыны бул өндүрүү экен да негизи. Өндүрүүгө көп ресурс керек экен, адамдын ресурсу. Анан бизде негизи эскиче алып сатуу менен көп алек. Анан мен өзүм оюмча ушу бүт интернет булактарынан жаштарбы, айыл жеринде, кайсы жерде болсо дагы көп бизнести таап алса болот да. Өтө көп айыл чарба бизнеси болобу, тиге тургандар болобу. Негизи айылдарга эң негизги мен ушу дагы бичтан чоң бир ишканалар болсо именно айылдарга, ушу мигрант апалар. Ошолорго мен экинчи кесибим азыр психология быйыл диплом алам, магистратура окуп. Анан мигранттарды мен анча жалко эмес, мигранттын балдары жалко да, аябай жалко. Ошо балдар каралбай кетет, булардын келечеги кандай болот? Анткени азыр психологиядан окуп атат, балдардын баардыгын
аң сезими келечекте ошо бала кезинде күптөлөт экен да. Анан ошол мигрант айымдарга ушундай иштер болсо аракет кылса, ишти Кыргызстандан эле жасаса болот. Баардык ал үчүн бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы үчүн мамлекетке эле шылтай беришет, бирок бизге мамлекет өтө көп мүмкүнчүлүк берген. Кенен берген, өндүрөм десең өндүрөсүң, алып сатам десең алып сатасың. Жазар, жөн эле жазаш керек да. Алуу эле алча десе баягы алчанын сүрөтүн көрүп адам бат жаттап калат. Анан ошо суроо келиш керек экен адамга, эмнеге алча депчи. Анан ким болбосун, эмнеге алча деп сурашат да баардыгычы. Ошо менен жатталып калганга дагы деп. Ошо өзүм эле ошо Apple'га салыштырып алча деп коем. Баардык жемиштерди элестетип анан ошо Apple вишня жакшы көрдүм да өзүм. Ушунубуз менен да биз айырмаланабыз башка өндүрүштөрдөн, анткени буну мен Москвадан алдыртам, заказ берип. Бул атайын тамакка деп арналган экен. Бизде көп пищевой да. Бул тамак фольганы билесиңер, тамакты жакшы сактайт. Анан кийин курамы дагы өзгөрбөйт, сапаты дагы начарлабайт. Анан кийин биздеги көп жаман контейнерлер кайра иштелип чыккандан жасалат да. Негизи ал тамакка ылайык келбейт экен да, тамактарды сактагангачы. Бул болсо шпинат менен курамы тооктун төшети, моцарелла сыр, шпинат аябай пайдалуу. Бул болсо ашкабакты сүйгөндөргө ашкабак, тооктун төшети, моцарелла сырдан жасалган. Андан башка дагы туура тамактангандарга басым бизде мындай фрикадельки түстү. Бул дагы ашкабак менен жасалган. Сызык тамак аябай даамдуу болот. Бул болсо шпинат менен фрикадельки. Бул дагы тооктун төшети, шпинат. Андан башка жакында эле сырники коштук. Бул курамында сахар аз, уну болсо рисовый мука, же болбосо кукурузный мука кошулат. Андан башка обычный эле уйдун этинен жасалган, мында майы азыраак, атайын ошо майы азыраакка басым жасайбыз. Дагы биздин курамда мындай самсы, баягы убакыт ташып келүү эле эмеге духовка коюп койсо, чечилип аткыча уже бышып калат да, даяр болот. Бул болсо вареники. Вареникин да түрлөрүн кылалы деп атабыз. Равиол деген бар, ошо равиол бүгүн ошону жасап көрөлү деп, ошону атайын шампиньон алдырттым Бишкектен. Анан түстүү пельмень. Түстүү пельмендин курамында мисалы үчүн сары болсо куркума менен, сиреневый болсо жанагы капуста бар го, кызыл болгон капустадан, кызыл болсо кызылчадан, жашыл болсо шпинаттан. Баардыгын укура согу атайын сыгылып, анан кийин ошол камыр жасалып анан даярдайбыз. Андан башка фрикадельки. Фрикадельки болсо уйдун этинен, курамында пияз, анан пельмень. Лидер продаж баары пельменди жакшы көрөт.